Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube suyucuları, Desin TV kanalının kattalıuçulары. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman. Dostlar, ötkönde men ayttım elem ошол Жаштар партиясынын тегерегинде biraz ызычуу болуп жатат деп, бирок мен ушул Чыңгыз менен дагы сүйлөштүм. Эми ал нерсени көп эле чукуп кереги жок. Мен өзүм башка бир багыттар менен бара жатамын. Байке ал кийин кайсыл партияларга кошулам, аны айтамын деди. Экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз мындай. Ошондуктан бир негатив эле боло бербесин деп, мен ушул азыркы кездеги Жаштар партиясынын жетекчиси ушул Тыныбек Сагынбекович Меймоналиевке суроо бермекчи болдум. Азыр ошол мүмкүнчүлүк болуп калса, мен ошол видеону силерге кетиремин. Азыр эгерде алып калса, ушул киши менен мен өткөндө сүйлөшкөм. Онун да сизге 15-ден кийин, саат 5-терден кийин чаламын дегенмин да. Достор, азыр ошого чалып көрөлү Тыныбек байкеге. Саламатсызбы, Тыныбек Сагынбекович? Мен Бакыт, таанып атсаңыз керек. Тыныбек Сагынбекович, мен азыр элдерге айттым, мындай бир негатив болбосун, мындай жакшы нерседен үмүт кылып туралык, баягындай ызычуулары жок, жакшы нерселер жөнүндө сүйлөшөлүк деп. Анан сиздин дагы ушул партиянын үстүндө иштеп, көптөн бери иштеп жүргөнүңүздү мен мына билип калдым, мурда тааныбайт элем. Негизи мени кызыктырган маселе, өткөндөгү сүйлөгөн сөздөрүңүздө ушул Мукар Шалтакович Чолпонбаев бир конституциянын үлгүсүн сизге тапшырды дедиле. Анан негизи бул эмне болгон конституция? Андан кийин дагы башка бир суроолор бар сизге референдумдар боюнча. Азыр ушул конституция сырдуу конституция болуп калды да, бизге таң калыштуу. Бул кандай конституция эле? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жарайт, рахмат. Биз мындай булактын башынан баштасам болот да. Ооба. Билесиңер, мен 2004-жылдан бери китептерим чыгып, жазуучу болуп калгам. Китептеримди жылуу бөлмөмдө жазып, повесть романдарымды ысык чай ичип коюп жыргап, китептеримди чыгарып жүрө бермекмин. Бирок элибиздин жашоо тиричилигинин абалын көрүп, жан кейит. Кантип оңдош керек? Эл кыйналып кетти. Өлкөбүздө 10 жылдан бери азыркы конституция боюнча 10 жылдан бери мына 2 созыв болду. Саясий партиялардын диктатурасы орноп калды өлкөбүздө. Бул диктатуранын артынан далай жерлерибизден айрылдык. Коррупция өлкөбүздү басып салды. Элдин үнүн уккан эч ким жок. Адилеттүүлүк таптакыр жоюлду. Ар ойлоп, бер ойлоп, бир кайрылуу жазадым, өзүм жаздым. Айла жок. Бирок көп ойлонуп, конституцияны изилдеп чыктык. Көрсө, конституцияга өзгөртүүнү эки гана статус укуктуу экен. Парламент, анан бир гана ушул мүмкүнчүлүк калган экен элге. Элдик мыйзам чыгаруу демилге деген бар экен. Народная законодательная инициатива деп. Ал үчүн демилге топ түзүлүп, көз караштары бир жарандардан. Алар Минюстан каттоодон өтүшү керек экен. Ушул конституцияга өзгөрүү киргизиш үчүн кечиркөз. Ушундай демилге топ түзүш керек экен да, регистрациядан өтүп, ушундай деп турабы? Сөзсүз. Анан биз демилге топ түздүк. Неме, кечирип коюңуз азыр, 1 мүнөт токтой туруңуз Тыныбек байке. Силердин максатыңар эмне болду? Конституцияга эмне өзгөрүү киргизиш керек эле? Ошон үчүн кандай демилге топ? Ооба. Эң сонун суроо. Мен рахмат. Календар боюнча байкадык да, күзгү шайлоо 4-ноябрь 2020-жылы. Октябрь. Ал биз где-то декабрь-январда да иштеп атабыз да. Анан карасак, үлгүрүшүдөбүз да, биз бир мандаттуу шайлоо менен өтсүн деген максат менен
аракетти баштадык да. Команда чогуу түзүлүп, пресс-конференция өткөрдүк, чогулуш өткөрүп, протокол чыгарып туруп, Минюска кайрылдык. Каттап бергиле бизди. Биз ал жерден бизди каттагандан кийин бизге күбөлүк берилмей экен да. Мыйзам боюнча биринчи эле баштаганда биз ЦИКка бардык. ЦИК айтты: бизге 300 000 кол топтоп туруп парламентке тапшырасыңар. Анан ошо менен силердин миссияңар бүтөт деди. Жакшы, юридикалык отделден бизге бүт бардык кеңештерин, мыйзамдарын чыгарып берип, жол-жобосун көрсөтүп берди, анан айтышты: калкыбыздан 300 000 кол топтошуңар керек. Колду топтош үчүн Минюстан күбөлүк алышыңар керек деди. Алар силерге 1 айдын ичинде бериши керек деди. Парламент бекитип, президент кол койгондон кийин дейт, баягы 300 000 колду топтогондон кийин да, с запасом дейт 350 000. Анын механизминде иштеп чыкканбыз командабыз. Анан дейт, бол дейт, бүттү. Референдумду биз өзүбүз өткөргөнгө милдеттүүбүз дешти. Чоң рахмат, жакшы кеңештер берди. Минюска мыйзам долбоорун иштеп чыкты балдар. Силер ошону каттоодон өтсөңөр, мамлекет өзү көтөрөт экен да, демил ошол регистрация болгондон кийин. Вот мына борбордук шайлоо комиссиянын толук аталышы шайлоо өткөрүү жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссия. Ала милдеттүү түрдө өткөрөбүз дешти да. Жакшы болду деп туруп, биздин балдар мыйзам долбоорун иштеп чыкты. 1 мандаттуу шайлоо боюнча конституция өзгөртүү киргизүү боюнча мен өзгөчө экөөгүн атап коеюн. Эң чоң салымды кошкон Максат Жумабеков, Муслим Адигинеев, Акмал Абдыкалыкова. Ишкылса калгандарыбыз эми алыс жетишинче жардам берип аттык. Илбистен штаб алып иштеп аттык. Анан Минюстан тапшырдык. 1 айдан кийин бардык. Не жыйынтык. Мына кстати, Минюстун бир бөлүмү бар экен, аны айта кетиш керек. Жакшы кеңештерди, консультацияларды берип жардамдашып атты. Бирок уже февраль айы болуп, февралдын 11-и президенттин намына кат жөнөттүк. Биздин демилге топтун атынан. Ушундай эл абдан нааразы, толкушу мүмкүн. Күзгү шайлоодо 1 мандаттуу система менен өткөргөнгө мына жардам бергиле, колдогула деп спикерге да кат жаздык. Азыркыга чейин жооп жок. Минюска бардык, биринчи жолу 1 айдан кийин барсак отказ беришти. Оларды оңдоп келесиңер деп министр Жаманкуловдун колу менен баш тартышты, кат беришти. Алардын баарын оңдогула дагы анан келгиле дейт. Бизде карантин башталып калды. Бардык оңдоп туруп, карантинден кийин келгиле дейт. Карантинден кийин барсак, чрезвычайная ситуация жоюлгандан кийин келгиле дейт. Мына азыркыга чейин ЧС сакталып атат. Анан карасак, это 5 жыл саан түнкөнчө карасак шайлоого уже 4 ай калды. А план Б бар болчу. Бүткүл жаштар саясий партияны көтөрүп, иштеп, шайлоого бармай. 10 жыл болду бүткүл жаштар саясий партиясын ачканга. 10 учредитель. Ошо 24 июнь 2010 жылы жалпы чогулушта төрага болуп шайлашып, азыркы күнгө чейин төрага. Анан план Б бар болчу. Эгер референдум ишке ашпай калса, анда айла жок, парламентке аттанышыбыз керек деп туруп, анан командабыз менен чечип, Чыңгызда болчу ал документти алып келди, иштеп баштадык. Буга чейин акчабыз жок, акча каражат жок, катыша албай жүрдүк, бир да шайлоого. Анын плюсу бар, таза бойдон сакталды да партиябыз. Деп анан ошол кезде сиз Мукар агай жөнүнөн айтпай калдыңызбы? Анан нарындык бир жакшы бөлүм бар. Дайрагүл фамилиясын атаган. Мукар Салтакович менен байланышта экен, WhatsApp аркылуу. Мукар Салтаковичти биздин WhatsApp группага кошуп койду. Раматов агай. Анан группа аркылуу байланыштуу кеңештерин айтып атты. Биз сунуштарыбызды айтып атты. Көрсө мындай экен. Тиги конституция ушунчалык чырмалашкан экен, беренелер.
bir nerse үчүn оңдойм десеңиз, анан көрү укмуштан чырмалган экен, ал чууруп кетет экен, бири-бирине кете берет экен. Абдан татаал процедура экен, ошондуктан ойлодум, анда бул бир мандаттуу шайлоо менен эле чектелбей, жаңы конституцияны иштеп чыгыш керек дедик деген маселелерди группаларда талкуулап баштаганда бир күнү Мухтар Шалтакович агай өзү чалып калды мага. Тыныбек энем жолугуш керек болуп атат. Мен Түркүн магазин жакта жашайт экен. Карантин. Маска, сасканы, антисептиктерди алып алып, машина менен жөнөдүм, кой. Улуу киши суранып атса барайын деп анан бардым. А киши да машинасы менен келген экен. Фиолетовый Мерседес. Искрек болду, жарайт, айдап жүрөм. Меники деле с иголочки эмес. Анан жокту учурашып, мен ага чейин таанып атчымын дешим. Конечно, Акаевдин кезиндеги мыйзам чыгаруу палатасынын экс-спикери, белгилүү адам, мыкты юрист. Анан мындай тике тааныш эмес болчу да, анан учурашып, таанышып, ал кишинин машинасына отурдук сүйлөшүп. Деп анан бир кезде өзү баштады. Силер ушул жаңы конституция маселесин көтөрүп талкуулап атыптырсыңар, менде бир сунушум бар деп туруп, арткы сиденьеден мына менин алдымда ошол газетамда параграф 2018-жылы чыккан тираж экен, 18 декабрь экен. Деп анан Тыныбек энем, мен мына 70-тен ашып баратам. Мага эч нерсенин деле кереги жок деп. Ушул мен иштеп чыккан мээнетиң дейт. Президентке тапшырган дейт. Ошондо 2019-жылы декабрь айында тапшырдым дейт. Президентке чоңарттагы резиденциясына барып, колуна тапшырган, суранып, ушуну изилдеп карап көрсөңөр, ишке ашырсаңар менен дейт. Бир комитетти ошо конституциялык кеңешмеге тапшырды дейт. Ошо ойдон жооп да жок дейт, чакырган да жок дейт. Тынтырс дейт. Анан силер ушул конституция долбоорун ойлонуп жүрүпсүңөр. Мына 5-6 жылдан бери иштеп келген концепцияны дейт. Мына мен айтып берейин, жаңы доорго карай алга дейт. Кыргыз Республикасынын элдик конституциясы дейт. Параграф газетасынын номери баштан аягына чейин ошол концепциясы басылган экен. Тыныбек деди, Тыныбек энем, мен сага ишенип берип атам деди. Мага эч нерсенин кереги жок дейт. Эң негизгиси кошумча алымчалар болсо иштеп чыккыла дагы негиздеп туруп ишке ашырсаңар эле болду. Элим үчүн деди бааш. Бир айдан кийин аялы врач экен, жеңебиз. Коронавирусту жуктуруп алып, экөө тең ооруп калды. Жеңебиз араңдан аман калып, агай көтөрө албай кайтыш болбоду. Бир айдан кийин. Тыныбек байке, бир секунд. Мага бир 10 чактысын берди, мен биздин ошо референдум тоогузга таратып бердим, жетишинче. А бирөө мына акыркысы менде калды да. Ошол атам. Неме, ошол нерсенин түп нускасы эмес, сиздерге демек копиясын бердиби? Ошондойбу же кандай түп нускасын бердиби конституциянын? Жок, газетада басылганын берди мага. Түп нускасын президентке берген экен. Президентте. Демек түп нускасы жок. Демек сиздер бул нерсени дагы ошол шайлоо комиссиясына барып көрсөтүп, референдум, эгер юстиция уруксат берсе, референдум жолу менен өзгөртүлөбү бул конституциядагы, же кийин депутат болуп барып, анан ушул конституцияны өзгөртөбүз деп план койдуңуздарбы? Кандай максат болду да бул жерде? План мыйзам боюнча мындай да. Мисалы долбоор болсо, мисалы Кудай буйруса, биздин партиябыз аркылуу шайлоого катышып, кеп мен жөнүндө эмес, мен сыяктуулар өтсө, ошо жаңы конституцияны иштеп чыгып кабыл алыш керек деген инсандар болсо,
парламентке өтүп парламенттин ишинен көтөргөн жакшы болуп атат да. Себеби баштан өтпөдү референдум боюнчачы. Ылдыйдан өйдө бир демилге өтпөй атат. Люстрация болуу. Люстрацияны мен сизге айтып коеюн. Мындай маалымат катары ошо люстрацияны аракет жасап жүргөн командалар 21 жолу мени кайтарып бериптир. Элестетип көрүңүз. 21 жолу. Ылдыйдан өйдө өтпөйт экен. Ошон үчүн парламентке аттанып атабыз. Парламентке өтүп, парламенттин ишинен көтөрүп чыгыш керек. Бир мандаттуу шайлоодо жаңы конституциянын долбоорун. Анан аны парламент комиссия түзөт. Иш комиссия, юристтерден, мыкты юристтерден. Мына ошондо биз кургол барбай, Мукаш Шалтакович Чолпонбаевдин долбоорунун негизинде иштеп чыгып, азыр группа иштеп атат бизде. Долбоор кылып алып барабыз. Алар комиссия түзүшөт, мыкты юристтерден. Анан конституциялык кеңешме кошулат. Карабайсыз, бул анын ичинде бир мандаттуу шайлоо системасы, наказдар, депутаттарды азыркы депутаттарды эч ким кайра атазбат эте албайт. Адамдын укуктарын тейлеп тепсек, азыркы конституция. Тейлеп тепсеген конституция экен. Уксаңыз, мисалы, биз сиз экөөбүз шайлоого катыша албайбыз. Жалаң гана партия аркылуу. Тиги депутат болгуңуз келеби, карапайым жаран, депутат болгуңуз келеби, сөзсүз партия болуш керек. Сөзсүз бир партияга кириш керек. Жер түзүп, анан аракет кылыш керек. Бир деп коюңуз. Бул адамдын укугун тебелемейди. Бул эл аралык практикада бул шерменде. Азыркы аталып калыптыр эми. Азыркы Текебаевская конституция боюнча. Конституцияны биз абдан оор абалда кабыл алганбыз. Эсиңиздеби, апрель. Ооба. Түштүктө Ошто Жалал Абадта кан төгүлүп, улут аралык колгалаң болуп кетип. Ошо жарымай бир ай өтпөй референдумду уюштура коюшпадыбы, убактылуу техникалык өтпөй. Неме кечирип коесуз? Элге, карапайым элге кечиресиз бар. Карапайым элге тынчтык эле керек. Аны талкуулап, изилдеп, окуп, коомчулук. Кечиресиз, Сагынбекович. Койдук, кабыл алып койдук. Мына ошонун кесепетин, результатын көрүп отурабыз. Кечирип коесуз, Тыныбек Сагынбекович. Эми мындай да, мына кече ушул эки партиянын тең төрагалары сиздердин араңыздарда кичине карамышык аралап өтүп, ар кандай сөздөр болуп кетти. Эми бул окуялар ушул бойдон дагы чукушуп, бири-бириңерди эме болбой эле мындай жакшы эле бүткүдөйбү? Бул Чыңгыз тарапка бир сиздин кандай баягындай дооматтарыңыз же болбосо бир мындай сөздөрүңүз жокпу? Кандай негизи эмне болуп жатасыздар? Негизи кантип анан ушундай нерсеге келип калды да, мындай көпчүлүктүн кызыктырган жагы. Биягы кандай болот эми мындан кийинки окуялар? Бакыт мырза, мен 58-ден 59-га мына күзүндө толгондо 60-га жакындап калдым. Эми Чыңгыз почти 2 эсе менен кичүү экен. Эми улуу аксакал башым менен кантип эле кечирем. Эң эле өкүнүчтүүсү ушу элди бөлгөн жарыбайт да. Ошон үчүн мен мисалы кечирип, түшүнүп, мурдагыдай эле колдоп жардам бергенге мен даярмын. Болгондо мына кечиресиз, сурооңузга деле бул деле жооп катары да. Өткөндө менин биз 6-1 тууганбыз. 6-1 туугандан экөөбүз калдык да. Мен анан менен улуу Тилек Сагынбекович Мейманалиев. Врач, кардиолог, окумуштуу экс-министр саламаттык сактоо. Менин алдымда мен үйдөбүз азыр, залыбызда узундан узун чоң столубуз бар да, ушун мен видеого тартылабы деп ойлодум элем. Тилек акебиздин
китеп мээнеттерин жайдык да ошо стол толуу менен жабылып калды да үстүчү анан мына сүрөтү да турат. Мен мактанбайын, тилек медальдарым, ордендер сакталып турат да, анан мага ушул тиги эмгек сиңирген врач, министр, диплом, золотая медаль Польской академии медицины. Алардан эң кымбаты деди да, аганчы мага көрсөтүп сыймыктанып. Мына пенсионерлердин, так, орусча экен, общественное объединение социальной защиты населения. За глубокое понимание проблем здоровья пенсионеров и конкретное оперативное решение этих проблем присвоить министру здравоохранения Кыргызстана Мейманалиеву Тилеку Сагынбековичу звание народный министр. Ушул менен өзгөчө баркын билип сыймыктанганда аганчы тиги доктор наук, мына мектепти алтын медаль менен бүткөн, медакадемияны кызыл диплом менен бүтүп, эми китептерим мына жайнап, англис тили, казак, мына 3 томдуктар бар, дагы эле улантып атат. Ушу агама борум ачып, ушу Чыңгыз Капаров коррупция үчүн айдалган деп, бул вообще немеден кандай десем, этиканын нормаларын барын тебелеп тепсемей да. Анан жүрөгүм ооруп, анан түн ичинде бир тууганымды мындай алдын ала айтып коеюн, ушу соц тармактарда сиз жөнүнөн ушундай сөз жүрүп калышы мүмкүн десем, ал билген да, Чыңгыз Капаров ага чейин мага атакаларын жасаган. Анан айтсам, Тыныбек деди, мен дейт мындай атакалардын далайын көргөм дейт. Алдыман да, артыман да капталдардан соккуларды жасаган дейт. 11 жыл министерствода зам болуп, проекттер жетектеп, министр болуп иштегенде дейт, ой чукулган маселелер калган жок, дайыма таза чыкчумун дейт. КГБ текшерген дейт, кийин СНБ, ССНБлер келип дейт, баарын текшерип келип колум кызышчы дейт. Ушу таптаза чыктыңыз, 0-0, 1-1 деп туруп дейт. Анан ошон үчүн дейт, мен айттым да, мен өзүм ойлогон жокмун, сизди ойлоп атам. Катталайын, ушул Чыңгыз Капаров чыгарган клевета, жалган жабуулар боюнча мен жөнүнөн эмес, сиз жөнүнөн айтканына маалыматтар топтоп туруп сотко берелиби дедим да. Десем, эгер мен ошолор тагдырында, жумушумда, кызматында мага куунтуп атака жасагандар ар бирөө менен сотошуп жүрсөм, коротуп дейт, Кудай билет дейт, мен азыр аман болот белем же тең элбе деди. Тең элбе. Сен дейт, эң негизгиси дейт, мына эл үчүн багытка чыктың дейт. Сен пайдалуу, жакшы иштер менен элибизге далилдеп, пайдалып, ошо менен далилдейсиң дейт. Кечирип коесуз, Тыныбек Сагынбекович, кечирип коесуз, аябай сөзүңүздү бузуп койдум. Неме узак болуп кетти. Жок, бүтпөйбүз азыр. Кичине дагы жыйынтыктоочу суроолорду берем. Негизинен түшүндүм, мындай баягындай бири-бириңерге болгон кастык мамиледе эле жок. Эми бул саясатчылар биз силерди көрүп эле жүрөбүз. Бүгүн урушуп, анан эртең кайра табышып, баягы мен өткөнкү передачамда деле айтканмын. Эрди катын урушат, эси кеткен болушуп, ар ким ардеке деп сүйлөй берет экен. Эми аке үкө болуп эле жүргөнсүңөр. Биз деле ушу силердин мындай жаңжалыңардын болуп кетпешин каалайбыз. Баарыңарга эле ийгилик. Мен Чыңгыз менен деле сүйлөштүм. Ушул кайсыл партия менен барсаң деле мен жардам берем. Мындай оюң деле жакшы, тиги бу дегендей кылып чейин мен жалпы эле силерге ушул мындай ийгилик каалаймын да, баягы баалык депутаттар отургандан көрө бир билимдүү ушундай адамдар келсе, өзгөрүү болсо дегендей ойлорум бар да. Анан ушул
Bardыk nerseler çeçilip jatat dediniz ele mümkünçülüktörüңүздөр özüңүздөрдө ишенич барбы эми бул партиялар 44 партия бара жатат. Мен оюмча бунун ичинен бир ашып кетсе 10 партия эле өтсө керек деп туруп анан мен жеке оюмда ушу силерди өтпөсө керек дегендей бир эми мындай ачык эле айтып коеюн, менде күмөн бар да. Siz ушул жагынан кандайсыз? Өзүңүздө кандай ишенимдер бар? Командаңызга эмне деп бир мындай кыскараак дем берип кете аласыз? Элге эмне деген сөзүңүз бар? Ушуну билип коеюн дедим эле, Тыныбек мырза. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мен биз партиябыздын атынан Кыргызстан элине кайрылуу жазадык элек, ошону кыргыз тилинде, орус тилинде окуп койсом уруксат берсеңер. Макул, кыскараак. Кыргызстан элине бүткүл жаштар саясий партиясынын кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, улуулардын кеңештерин сыйлап, замандаштарыбыздын сураныштарын урматтап, эң негизгиси өлкөбүздө эл бийлигин мыйзам жолу менен кайра орнотуу максатына жетиш үчүн парламенттик шайлоого карата Борбордук шайлоо комиссиясынан катталган 44 партиялардын көпчүлүгүн түзгөн элдик прогрессивдүү партияларды жаңы конституция үчүн деген бир коалицияга биригүүгө биздин желегибиздин астына чакырабыз. Кыргызстаныбыздын прогресси үчүн, элибиздин биримдиги үчүн биринчилерден бул биз ушул ураанды көтөрүп, мекендештерибизди ынтымакка, биримдикке чакырабыз. Себеби максатыбыз бир: Кыргызстанда партиялардын диктатурасын жоюп, кайрадан эл бийлигин орнотуу. Кош келиңиздер, жаңы, накта элдик, прогрессивдүү партиялар. Силерди терең урматтоо менен бүткүл жаштар саясий партиясынын төрагасы Тыныбек Мейманалиев. Жакшы, Тыныбек байке, кечирип коесуз. Макул, окуп коюңуз. Обращение к народу Кыргызстана от партии «Бүткүл жаштар саясий партиясы». Во исполнение советов старейшин и из уважения к просьбам и наказам большинства сограждан нашей страны в целях сохранения и укрепления единства кыргызстанцев и, самое главное, во имя восстановления в Кыргызстане народовластия законным конституционным путем, мы призываем истинно народные прогрессивные партии из 44 прошедших регистрацию в Центральной избирательной комиссии к объединению в одну общенародную коалицию под названием «За новую Конституцию». Во имя единства и прогресса нашей Родины одними из первых мы вступаем в эту коалицию. Потому что цель у нас одна – ликвидация диктатуры политических партий и восстановление в Кыргызстане народовластия. Добро пожаловать в новые народные и прогрессивные партии. Чоң рахмат, бакыт. Тыныбек Сагынбекович, сизге дагы чоң рахмат. Эми мен мындай көп сүйлөй берсек, аудиторияны качырып алат экенбиз. Негизинен мен түшүндүм. Демек, мындай бири-бириңерге касташуу жок. Баягындай эми саясий абалда болуп кете турган нерсе сыяктуу эле экен. Эми сиз кандай болгондо дагы өзүңүз улуу адамсыз. Ушул жаштарга мен ишенемин, дагы деле болсо жардамыңызды бересиз. Өзүңүздөрдүн ушу партияңыздар жаштар болгондон кийин ызы чуу жок, бир аман эсен шайлоону өткөрүп алсак, жакшы заманга жетсек, жакшынакай пландарыңар бар экен. Эми канчалык деңгээлде ишке ашат, ушул мамлекетибиз дагы тынч турса, жакшы пландар ишке ашса деген эле ой. Негизинен баягы сүйлөп, анан каналдан бирөөлөрдү чыгарып, анан ошолор кийин урушуп кетсе, мындай туура эмес болуп калат да. Ошондой элди уруштуруп албайын дегендей кылып, Тыныбек Сагынбекович, сиз менен да сүйлөштүм, мына Чыңгыз Капаров менен дагы сүйлөшкөнмүн. Буйруса дагы деле мындай сүйлөшүүлөр болот. Алдыга көздөй бара беребиз деп ишенемин. Сизге чоң рахмат. Бакыт мырза, бир гана комментарий. Сизге ушу нейтралдуу, адилеттүү позицияны кармап турганыңыз үчүн, дайыма кармаганыңыз үчүн, адилеттүү, адамгерчиликтүү, анан факты, аргументига таянып иш аракет кылганыңызга чоң рахмат сизге. Мейли, жакшы байке, рахмат, жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул баягы
Чыңгыз Капаров иштеп жүргөн азыр кетти партиядан. Ошол жердеги ичара болуп өткөн жаңжалдар албетте партиядан кетип калыш деген ушул жүрөгүн, өмүрүн, күндөрүн берген партиядан кетип калуу деген өтө оор. Бирок биз Чыңгыз Капаровго дагы мен айрыкча мындай ишенемин. Бул жигит кандай гана партияда болбосун өзүнүн артынан тартып кетчү электораты, түз көз караштары бар. Эми бирдей эле багыттагы адамдар деле ушинтип бир кандайдыр бир көз караштыктар келишпей калат экен да. Эми кимдин туура, кимдин кандай экендиктерин мезгил өзү көрсөтөт достор. Биз азыр ага чейин сен туура эмес кылдың же болбосо сен туура кылдың деп чечим чыгарып эксперт болбой кое туралы, баардыгын мезгил өз ордуна коет. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.